Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү угармандар, көрөрмандар, жалпыңыздар менен кайрадан дагы бир жагымдуу видеону баштаганыбызга кубанычтабыз. Жана албетте биз жогоруда айта кеткендей эле Саламат клуб сайтында, дегиз эле биздин YouTube каналдарыбызда элибиздин саламаттыгына кам көрүп, анан сөзсүз түрдө угармандарыбыздан, көрөрмандарыбыздан келген суроолорго токтолууну чечтик. Биздин төрүбүздө коногубуз бар, анда төрүбүздө конокту тааныштыра кетсем, бүгүн эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Дароо эле сизге рахмат айтам, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Жана таанышканыма кубанычтамын. Сизге да рахмат. Анан негизи эле педиатр, аллерголог болгондо бул кичинекей балдар кээде сүйлөй албайт, эмнеси ооруп атканын айтпайт, бирок кыйын жумуш го. Анан ошондуктан сиздин эмгегиңизге таазим кылгым келет башында эле эфирибиздин. Жана бизде буга чейин YouTube каналдарында угармандардан суроолор келген. Анан биз кайрадан баягы жооп бериш үчүн сизди төрүбүзгө чакырып, ушундай жооп алалы дедик. Биринчи эле суроо угармандарыбыздан, көрөрмандарыбыздан келген. Бул мындай болгон. Саламатсызбы дейт. Баланын ичи өтүп жатса, ич өткөктү үй шартында кантип дарыласа болот? Жана кандай дарыларды ичүүгө мүмкүн? Негизи эле ич өткөнүктү ошол элдик ыкмалар менен дарыласа болобу деген суроо келген. Саламатчылык, дагы бир жолу сурооңузга рахмат. Айтып кетерим, негизи көбүнчө балдар 1 жашка чейин аябай ич өткөк ооруларга аябай жакын болушат да. Биринчи себеби бул эмне? Биринчи себеби бул гигиеналык нормаларды сактабаш үчүн. Көркү балдар өзүңөр билесиңер, оюнчуктарды алып ойношот, оозуна дагы салышат. Ошол дагы неме жери бар да. Анан биринчиден биз эмне кылышыбыз керек? Кандай балага жардам беришибиз керек? Биринчи, апасына сөзсүз айтышыбыз керек. Колду убакыт сааты менен тазалап, жууп туруш керек. Оюнчуктарды туралап дезинфекция кылыш керек. Мисалы үчүн бала соска сорсо деле же бутылка менен колдонсо деле аларды дагы дезинфекция кылып, сөзсүз кайнатып, кургатып, андан кийин балага бериш керек да. Оюнчуктарды деле ошондой дезинфекция кылып балага карматып коюш керек. Анан өзүңөр билесиңер, кичинекей балдар жөргөлөйт, басышат, тигини алат, буну алат, баары бир бүт эч бир ата эне жакшы карай албайт да. Ошол үчүн баары бир өз баланы аябай жакшылап караш керек, артынан жүрүш керек да. Анан кийин үйдүн ичинде кандай дарыласа болот? Ага чейин дагы бир суроо бар да. Баягы тиш жарылып аткан балда дагычы, балдарда ич өткөк болот го. Мындай учурда ата эне эмне кыларын билбей калышат да. Ушундай учурларда. Тиш жарылып аткан учурда ич өткөк болушу мүмкүн, бирок бүт балдардыкы эмес да. Кээрлөрүкү болот ич өткөк, кээрлөрүкү болбойт ич өткөкчү. Анан биз айтып коебузго 5 кол тең эмес депчи. Ошондой эле балдар катары дагы да. Анан болот андай делечи. Кандай жардам берсе болот? Биринчи негизинде тиш жарылып аткан убакта кандай? Шилекей агат биринчи туурабы? Шилекей агып атканда дагы сөзсүз педиатрга кайрылып туруп көрсөтүп коюш керек. Педиатр осмотр кылып, карап айтыш керек да, өзүнүн тиши кандай жарылып атыптыр, эмне болуп атканын. Анын азырынча көбүнчө майздар дагы бар, тишке колдоно турган. Тиш жарылып аткан учурда мындай жумшарткан. Анан ошо айтып кеттим, биринчиден баары бир колду да тазалап жууш керек. Анткени инфекциянын баары кол менен өтөт. Анан кийин үйдүн ичинде кандай жардам берсе болот? Бул ошо биринчи гигиенаны сактоо, экинчиден сөзсүз баарын дезинфекция кылыш керек. Үчүнчүдөн ич өткөктөн бул бир маалда, мисалы үчүн бир күнүн ичинде ичи канча жолу өтүп атат? Бул сөзсүз аябай мындай маанилүү нерсе да. Анткени кичинекей балдар мындай орусча айтып кеткенде обезвоживание деген бар. Ошого аябай жакын болот да. Ошол үчүн обезвоживанияга баланы алып келбеш үчүн сөзсүз баары бир педиатрга кайрылыш керек. Үйдө кандай дарыласа болот? Бул биринчиден гигиенаны сактоо, экинчиден азырынча диетаны кармап койсо болот да. Мисалы үчүн тооктун этин, сүттү ичпеш керек, жумуртканы, андан кийин жана краситель кошулган тамактарды дагы азайтып коюш керек да. Биринчиден ушундай болот да. Жакшы. Биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга кайрылгым келип турат. Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор бар болсо, ден соолукка байланыштуу сөзсүз түрдө YouTube каналынан бизге комментарий калтырыңыздар. Кийинки көрүүлөрдө буюрса жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми сизге ыраазычылык айткым келип турат. Бүгүнкү коногубуз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна болду. Кандай гана нерсе болбосун, оорунун симптому эмес, анын тамырын дарылаш керек деп коет эмеспи? Анысы кандай? Балдарыбыз оорубасын. Сиздер менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.